Урматтуу замандаштар, урматтуу Ленин районунун жашоочулары. Мен Тагаев Русланбек Таштанбекович, Ленин районунан бир мандаттуу 26 шайлоо округунан аттанып жатып, сиздер менен бир аз болсо дагы баарлашкым келди. Мен ошол Ленин районунда азбы көппү 2 жыл кызмат жасаган инсан катары ушул Ленин районунда өзүмдүн кандидатымды коюп турам. Ленин районунда кандай маселелер бар, эмне көйгөйлүү маселелер бар, мен ичинен билген адам катары мен ушул жөнүндө да кайрылгым келет. Бизде 5 багыт көздөп баратабыз. 5 багытта биринчи жашылдандыруу жана ошондой эле таза суу бирге камтылган. Экинчиси бизде билим тармагына көңүл буруу боюнча, үчүнчүсү спорт, төртүнчүсү биздин шаарыбыздын пробка жанагы эле смог боюнча бар жогун бир кылып камтыганбыз. Бешинчиси адилеттүүлүк деп биз 5 багытты талдап алдык. Ошол 5 багытта сиздерге кыскача айтып өтсөм, кандай чечүү жолдору боюнча. Бизде жашылдандыруу болгондон кийин шаарыбызда өзүңүздөр билесиздер, арыктарыбызда ушундай кургап, дарактарыбыз, арыктарыбыздан суу акпай турат бүгүнкү күндө. Бирок ошону менен бирге эле ичүүчү сууну кошконбуз. Кандай чечүү жолдорун да мен сиздерге азыр убакыттын аздыгынан пайдаланып кыскача айтып өткөнгө уруксат берсеңиздер, мен ошол жашылдандыруу боюнча айта турган болсом, биздин Бишкек шаарыбызда 130 жерге бур тетеппи суунун үстүңкү катмарын алып болсо дагы биздин дарактарыбызды кууратпай сактап калуу максатында ушундай иш-чараларды жасасак болот. Экинчи, иче турган сууну бизде бул жыл сайын мына быйыл деле абанын ысыктыгынан абдан элдерде суу тартыштык болду. Былтыркы жылдары 9,5 миң куб суу чыгарып аткан болсо, быйыл 8,5 миң кубка түшүп калды. Эмне себептен деген суроолор туулушу мүмкүн. Бунун да чечүү жолдору бар. Буюрса, биз ошол жогорку кеңешке барып калсак, менин эми биринчи аткарыла турган мыйзамдуу жумушум мыйзам чыгаруу палатасы болгон болсо, андан сырткары экинчи менин аткарыла турган жумушум ушул Ленин районунда кандай көйгөйлүү маселелер болсо, ошолорду көтөрүп чыгып, ошолорду жеринен чечкенге болгон күчүмдү, дараметимди жумшаганга мен ар дайым даярмын. Ошону менен бирге жанагы биздеги билим берүү тармагына келген болсок, бизде бүгүнкү күндө бала бакчаларда 12 миңден 10 миңден ашык очередте турган ата-энелер турат. Туура, бизде салынып атат. Бүгүнкү күндө 2 мектеп Ленин районунда былтыр 2022 жылы 15 мектеп бир бала бакча бүткөн болсо, ошонун ичинде 2 мектеп бир бала бакча Ленин районунда салынып ишке берилди. Ошентсе дагы бизде очередтин саны азайып калган жок, себеби бизде ички мигранттар абдан көп келгендиктен биздин Ленин районунда 11 жаңы конуш болгон болсо, ошол ички миграциялар келип бизге Ленин районуна в основном ушул жака басымдуулук кылышат. Себеби бизде чоң 7 ири базарлар бар. Ошолордо соода кылгандар бүт ошол жерге тааныш-тунуштарын издеп келишип, ушул Ош базардын тегереги болобу, башка жаңы конуштар болобу, көбүнчөсү ички миграция Бишкекке келгенде ушул жака басымдуулук кылат. Ошон үчүн бизде жанагы очередтин көбөйгөнү, азайбай атканы ушундан кабар берет. Төртүнчүсү, биз спорт боюнча жаштарыбызды биз спортко тартканга сөзсүз дараметибизди жумшайбыз. Ошол биздин жаштарыбыз келечекте дүйнөнү дүңгүрөткөн инсандар чыкса, биздин Кыргызстаныбыздын желегин желбиреткен инсандар болгон болсо, мен ойлоймун, ошонун ичинде Ленин районунан дагы жаш жигиттер чыгып турса, биз сөзсүз колдоо көрсөтөбүз. Деги эле бизде өзүңүздөргө маалым болгондой көп спорт менен машыгып, спорт менен шуулданган жигиттерибиздин жетиштүү бир финансылык дейбизби, ушундай жаатын таппагандыктан көптөрү чет жака чыгып кетип атканы баарыбызга маалым. Ошондуктан туугандар, бул жаш келечек муундарга, келечек муун ушул жаштардын колунда болгондон кийин ар тармактан биз жардам бергенге даяр болушубуз керек. Мэрия болобу, администрация болобу, сөзсүз кичинекей сыйлык болсо дагы, грамота болсо дагы ошолорго дух берип, ошолорду мен ойлоймун сүрөп турсак, мен ойлойм келечек ошол жаштардын колунда.
Бешинчиси ушул адилеттүүлүккө келип токтой турган болсок, мен ушул 5 багытты айтып, ушул 5 багыт боюнча баратам. Себеби 5 багытты мен сиздерге азыр кыска эле айттым, убакыттын тардыгына байланыштуу. Адилеттүүлүк, мен ошол 2 жыл азбы көппү Ленин районунда иштедим. Менин кандай иштегениме элдер баа берет. Мен таза иштегенге ар дайым белсенип келгенмин. Кудайым буйруса, тагдырыма жазган болсо, bundan ары дагы эл үчүн таза так иштегенге ар дайым бел байлап келе беребиз. Мына адилеттүүлүк дей турган болсок, адилеттүүлүктө мага канча деген инсандар кайрылышты. Чынында, мына карап коюңуз, Таштанбекович, моундай маселелер болуп атат. Мына Ленин районунда сот системасы сиздерге кандайдыр бир сөзүңүз өтөбү экен, адилетсиздик болуп атат деген адамдар да көп кайрылышат. Бирок мурунку система такыр түп тамыры менен жоголду дегенден алысмын. Бирок ошол системанын бузулушуна, ошол системанын түп тамыры менен жок болушуна болгон салымыбызды кошобуз деген ишеничти мен толук айта алам. Ошол келген инсандарды дагы биз жоотуп, ошол келген инсандардын да көңүлүн көтөрүп, болушунча капаландырбай, жылуу сөздөр менен сүйлөп, колдон келген жардамыбызды сунуп келгенбиз. Эми туугандар, Ленин районундагы ошол өзүм 22 жылдан бери жашасам дагы Ленин районунда мага ошол жумушту алып кетүү абдан жеңил болду. Себеби мен ичинен ошол жашоочу катары болуп келип, ошол 2 жыл жумушумду аркалап, ошол жерде аздыр көптүр болгон салымымды жумшап, күчүмдү жумшап иштегенге аракет кылдым. Кудай буйруса, Кудайым насип кылса, ошол жогорку кеңеш тагдырыма жазган болсо, ошол эле ишимди улантып кетмекчимин. Себеби бизде бүтпөй калган чоң проектилер, ниетибиз, жакшы ниет пландарыбыз бар. Ошол эле мен жана пробка деп жогоруда айтып өткөн шаарыбыздагы пробка маселеси, смог маселеси болсо, ушулардын бирден бир чечүү максатына себепкер катары болуп калайын деген таризде баратам. Ошол эле мына Молодая гвардия Лев Толстой көчөсүнө развязканы дагы биз туура колдоп келебиз. Ошону менен бирге Фучка менен Баха көчөсүнө өтө турган развязканы дагы эстакадный, аны дагы биз ошол колдоп, ушул жеңилдик болсун. Деги эле Ленин районуна эмес, Бишкек шаарына мен ойлоймун жеңилдик болот деп. Мына пробка маселеси күндөн күнгө машиналар көбөйүп, ушундай болуп бараткандыктан мен ойлоймун буга дагы салымыбызды кошобуз деп. Урматтуу шайлоочулар, туура чечим чыгарыңыздар, туура талдоо кылыңыздар. Себеби жүрөгү жанган адамдарды сиздер шайлап аласыздар деп мен толук ишенемин. Биздин мамлекетибизге, жалпы Кыргызстанга иштеймин деген адамдарды туура тандап, туура чечим чыгарып алыңыздар. Чоң рахмат баарыңыздарга.